Жалал Абад шаарында алгачкы ирет өткөрүлгөн Жалал Абад диско көңүл ачуу кечеси жаштар үчүн бир күндүк эс алуу уюштуруп берүү максатын көздөдү. Облустук ички иштер башкармалыгынан алынган маалыматка ылайык, кечеге 10 миңден ашуун жаштар келген. Жалал Абад жаштардын шаары. Андыктан жазда жаштарга жагымдуу маанай тартуулоо үчүн уюштурулган майрам жаштардын купулуна толуп турду. Жакшы. Сон аябай жакшы болуп атат. Мен оюмча бардыгы ыраазы болушту. Ооба жакты, эң соңу. Мындан да жакшы болсун алайчы. Иш-чаранын башкы демөөрчүсү Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коому. Позитивдүү жаштарга арналган бул маданий иш-чарага Жалал Абад облусунун ар кайсы район шаарларынан, ошондой эле Ош облусунан да көрүүчүлөр келишкен. Бул оюнга катышып, Билайн компаниясынан сотовый телефон утуп алдым. Чоң ыраазычылык билдирем. Жана 7 каналдын жалпы жамаатына мындай кечелерде ошо өзгөнүн шаарына дагы өткөрсө жакшы болмок. Мындай уюштуруу чаралар негизи сейрек кездешет. Анан ар бир эле адам жана ар бир эле коомдук бир организация мындай нерсени уюштура албайт. Бул деген ошол нерсени уюштуруш үчүн ким бул уюштуруп атса ошончолук авторитет иметь этиш керек деп ойлойм. Анткени эл дагы жөн эле бирөө айтса эле келе бербейт. Чоң масштабтагы бий кечесинин ажатын ачып, заманбап музыка тартуулоо үчүн борбордон атайын да сыккан диджей жана өлкөгө белгилүү ырчылар да келишти. Дискотеканын жүрүшүндө жаштар үчүн атайын бир канча кызыктуу оюндар да уюштурулду. Эс алууну эңсеп, шоу кечеге чаңкаган жаштар оюндарга активдүү катышып, турган жерлеринде бийлеп да жатышты. Жеңүүчүлөргө Шоро фирмасынын максымдары, Билайн уюлдук операторунун жана Багери Шер компанияларынын да ар кандай бийлектер тапшырылды. Жалал Абадда биринчи болуп мындай болгон эмес. Как бизге өтө жакты. Шоро дебейт. Как шоро өтө жакты. Анан оюнга чыкканымдан аябай кубанычтамын. Жалал Абад областынын Окен районунан келдим. Ошол майрам дегенден келип кызыгып аткаргандан ойноп коюп атам келип ушундай. Бул жакта досторум дагы бар Окен районунан. Бул дискотеканы биз көптөн бери угуп жүрөбүз, реклама кылып атат 7 каналдан ар дайым. Ошондон бери бүгүнкү күндү өтө көп күтүп атканбыз. Ошо менен достор менен келдик. Дискотека жакшы, аябай жакшы өтүп атат. В лучшем случае все скушайте, конечно. Студенттерге, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө, жалпы эле жаштарга шаңдуу кече жаратып берген уюштуруучуларды сынга алгандар да жок эмес. Кабар маалымат агенттигинин кабарчысы кечеге 2000 адам келген деген маалымат берген. Журналисттин бул пикирине анын башка кесиптештери кошулбайт. Ал эми аймак гезитинин башкы редактору Розалы Карасартовдун баамында кечеге 10 миңдей жаштар келип, борбордук аянтчы адамга толгон. Жаштарга мындай кечелер зарыл экенин белгилеген журналист мындан ары да уюштуруучулар ушул сыяктуу иш-чараларды колго алса деген пикирде. Иш-чара жакшы жогорку деңгээлде өттү, бардык жаштар абдан көп катышты. Анткени мына жаз келип, мындай табигат коз болуп, жаштар ушундай бир көңүл ачуучу оюн-зокторго мындай муктаж болуп турган эле, ошон үчүн көпчүлүгү өздөрүнүн баягы мүдөлөрүнө жетип, жакшынакай бир көңүл эс алып кайтышты деп ойлойм да. Иш-чарага жалпысы болуп 250 күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү көзөмөл жүргүзүштү. Кечеде эч кандай мыйзам бузууларга жол берилбей, жаштар заманбап музыканын ыргагында бийлөө менен көңүлдүү жана тынч эс алышты. Коомдук тартип сактоодон сырткары Жалал Абад шаарынын аймагында 5 мобилдик топ түзүлүп, ар бир мобилдик топ өз кызматтык милдеттерин аткарышты. Тынч өттү. Андан башка кызматкерлер түнкү саат 1:00-га чейин күчөтүлгөн абалда шаардын аймагында коомдуктун коопсуздугун сактоого катышты. Эскерте кетсек, мындай чоң деңгээлдеги иш-чара калаадагы алгачкы ирет өткөрүлүп, ал өз максатына жетти. Анткени жазгы бий кечесине миңдеп келген жаштар бир ооздон өз ыраазычылыктарын билдиришти. Айта кетсек, 7 канал эски жылда да шаардыктарга жакшы маанай тартуулап берген болчу. Жалал Абад диско оюн-зок кечесин уюштурганга көмөк көрсөткөн биздин демөөрчүлөргө, анын ичинде биздин генералдык спонсорубуз Кыргыз Petroleum компаниясына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мэриянын кызматкерлерине
ошондой эле жеке ушу мэр, жаштарды колдогон жаш мэр Бакыт Адыловичке дагы ыраазычылык билдирем. Ошондой эле биздин ошол жаштар министрлигинин ошо Жалал Абаддагы өкүлчүлүгүнүн жигиттерине, кыздарына чоң ыраазычылык билдирем. Ушул бар жокту ошо бирдиктүү баягы кыйынчылыктарды, оорчулуктарды дагы жеңсе болот деген биз баягы бир акцияны көрсөттүк да. Майрамдык жазгы бий кечесинин өзгөчөлүгү жаштар менен биргеликте мейкиндикке тилек шаарларын учуруу болду. Кечеге келген жаштар менен уюштуруучулар сүйүктүү шаарыбыз Жалал Абад, мекенибиз Кыргызстан үчүн жакшы ой максат айтуу менен тилек шаарын чогуу асманга учургандан соң жазгы көңүл ачуу кечеси жыйынтыкталды. Мира Чолпонкулова, Мирзат Сапаров, 7 канал.